Мурат Орозбек, Үчкөргөн жалпы дарыгерлер практика борборунун директорумун. Бизге мына акыркы жылдары айлык маянанын көтөрүлгөнүнө байланыштуу бизде кадрлы маселеси такыр жок десем жаңылышпайбыз. Себеби акыркы 2 жылдыкта эле чет өлкөдө иштеп жаткан кыргызстандык жаш дарыгерлер келип биздин кадровый дефицитти толуктады. Бизде азыр баардык кадр бар, жанагы узкий специалисттерден бери толукталды. Жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болуп, жаңы услугаларды көрсөтүп баштадык, жаңы операцияларды жасап баштадык. Ушул кадрларды тартууда бир катар биз кызматкерлерибизге жакшы шарттарды түздүк. Айтып кетсем, мына борбордогудай баардык аппараттар бар. Ошолорду колдонуп, мына биз элдин ишенимине кирип, эл дагы мына кайрылуу дагы көбөйүп, ушунун негизинде бизди каржылоо да көбөйүп, анын негизинде мына рационалдуу каражаттарды колдонгонуна байланыштуу жылдан жылга биз жаңы кызматтарды көрсөтүп отуруп, бир чоң жетишкендикке жеттик. Анын негизинде мына бир катар лабораторияга анализаторлорду алдык, физиотерапиялык аппараттарды алдык, операциялык аппараттарды алдык, реанимациялык аппараттарды алдык. Мына акыркы 3 жылда биз 4 бөлүм ачтык ушунун негизинде. Ушул учурда баардык бөлүмдө бетаптар толугу менен жатат. Керек болсо очередь кезекке туруп дагы ушул жерде дарыланып атат. Биздин ооруканабыздын авторитети өстү ушул жаш кадрларды тартуу менен. Элге жеңилдик болду. Мурда бизде жок операцияларды, кызматтарды Ош, Бишкек шаарларына барып көрүнүп келген болсо, учурда ушул жерде гана келип дарыланып, ушул жерден айыгып, ыраазы болуп кетип атышат. Ушунун баардыгы ушул элге болгон жеңилдик болду да. Мурда Ош, Бишкекке барып, ал жерде жатакана, түмөн түйшүктөр, чыгымдар болсо, азыр ушул өзүнүн жеринде гана лечение алып атат. Учурда биз 75 миң калкты тейлеп атабыз. 80ге жакын врачыбыз бар. Врачтар менен камсыздоо 100%. Врачтарыбыздын алды мына 140 миңге чейин айлык алып атат. Эң аз алганы 50-60 миң. Бул менен мына врачтардын көңүлүндө, баягы үйүндө токчулук болгон болсо, ишинде ийгилик жаралат да. Ошон үчүн ушул айлык маяна бул адамзаттык маанилүү роль ойногондуктан азыр мына келип лечение менен заниматься этип, жанагы илим иштери менен заниматься этип, жаңы операцияларды үйлөнгөнгө мүмкүнчүлүктөр болуп, азыр мындай бир жакшы мүмкүнчүлүктөр пайда болду да. Жылына 1000 тегерегинде төрөт болот. Мына акыркы убактарда эгиз төрөгөндөр болуп атат. Мурда бизде 400 эле төрөт болгон болсо, учурда 1000ге жетти. Мына төрөт бөлүмүнү толук капиталдык ремонттон өткөрдүк, жаңы аппараттарды алып бердик, жаңы пит палата алып бердик. Бул пит палатаны алгандан кийин мына балдардын өлүм көрсөткүчү дагы бир топ кыскарды. Саламаттык сактоо министрлигинин колдоосу менен ушул биз дарыканабыбызды толук кандуу ремонттон өткөрдүк. Азыр бул жерде бүт бардыгы сан пиндин нормаларына туура келет. Оснащение жаңы, бүт бардыгы баягы видео көзөмөл, жанагы сигнализация бардыгы бар. Бул жерде бизде таблетка түрүндө сакталган дарыларыбыз сакталат. Бул жерде бардыгы өзүнүн классификациялык темеси менен тизилип турат. Мундуулугу сакталган.